Менин 7000 сомумду шыпырып, еще 3000 сом карыз кылып коюп турго чиркин. Элдер айтып жатышканынан кечинде скрин кылып койгон элем. Бүгүн эрте менен карасам 300 сом алып коюптур. Менен 5000 сом алып койду го. Туура, 300 сом алып койду менден. Мындай нараазычылыктар Кыргызстан банктын Эмбанк тиркемесине байма-бай айтылып жатат. Айрым тиркеме колдонуучулары эсептеги акча кайра өз калыбына келди деген менен башкалары ал кайтарылган эмес деп айтышууда. Жакшы түнү минимальный счетумду скриншот кылып койдум эле. Түшкөн акчаларым бар, эртең менен турсам эле ошо 2735 сом. Ошончо эле калыппы? Жок, алып коюптур 2735. Кээ бирлерине кайра түшүп калтаппы? Түшпөдү, мен бир Эмбанкым 3777 сом минус болуп калды. Бири 4059 сом кайра өзүнө келип калды. Мен счетум азыр 2800 сом минуска кирген. Өткөндө 1200 сомдон минуска кирди эле, кайра келип мияктан турлатып түшүргөнбүз. Азыр 2800 сом кайра түшө элек да дагы эле. 3 күн болуп атат мына. Жаңыбай Жунусов июль айында 38 000 сому Эмбанк тиркемеси аркылуу жоголуп кеткенин айтып берди. Ал маселе Бишкек шаарынан каралат дегендиктен каражаттан баш тартканын айтууда. Бүгүн болсо 8 000 сому эсебинен алынып калган. Мындай окуя экинчи рет кайталанып жаткандыктан кайдыгер калган эмес. Ана бир-эки жол келип туруп 38 000 ошончо алып кеткен. Ага майыл дегем. Кече кечке мал саат 2-де кетип атканда 8 000 эме шотто 26 000 канча бар эле. Аналарды өткөрүп 8 000 канча өтпөй калды эле. Сары мен карасам, шотто карасам, где-то 13 сом калыптыр да. Азыр келип карасак, сизде шотто акча жок дейт. Чечип бере албайт экен да. Ошо полный шотто сумманы акчаны чыгарып алып салыптыр. Жаралган ыңгайсыздыктар боюнча Кыргызстан банкы кардарларына SMS билдирүү таратып жатат. Биз тиркемедеги маселе боюнча банкка кайрылганыбызда жооп беришкен жок. Кыргызстан банкынын тиркемесиндеги абал боюнча Улуттук банк маалымат алып көзөмөл жүргүзүп жатышканын билдирди. Анын жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилерин айтып жатышат. Банктардын ишмердүүлүгү банк жана банк иштери жөнүндөгү мыйзам менен жөнгө салынган. Эми биринчи эскертүү деген чара бар. Андан тышкары ошол эскертүүнү аткарбаса, анан баягы өзүбүздүн көзөмөл иштерибиз бар. Ошо көзөмөл иштердин негизинде булардын даже лицензиясын алганга чейин чаралар көрүнөт да. Значит, бул болгондон кийин какая-то бир ошо системасында бир мүчүлүктөр болду деген ой пикир болуп атат да. Значит, системасында мүчүлүктөр болгондон кийин мунун жыйынтыгын могу көзөмөлдөөнүн аркасынан чыгып туруп анан тактап айтпасак, азыр ачык айтканга мүмкүнчүлүк жок да. Экономист Эрлан Камалов бул жагдайды техникалык мүчүлүштүк катары баалайт. Ал кыска аралыкта чоң акчаны башка максатта айландырып калуу мүмкүн эместигин айтууда. Камалов мындай учурлардын кайталануусу кардарлардын банктарга болгон ишенимин солгундатарын билдирди. Техникалык катачылык деп канчалык айтпайлы, бирок ошол Эмбанкка болгон ишеничтин кеткендигине алып келет. Кандайдыр бир кардарлардын кандайдыр бир бөлүгү Эмбанктын кызматтарынан баш тартат. Экинчи дагы бир терс жагы, бир эле ошол Эмбанктын өзүнө эле эмес, Кыргыз Республикасынын жалпы банк системасына болгон ишеничти азайтат. Адамдар, кардарлар ушундан көрө көбү накталай акча кармаганга аракет кыла башташат. Башка жакка акча которууда, башка жактан акча алууда, сөзсүз башка жолдорду издей башташат да, оңой жолдорду. 2023 жылы коммерциялык банктардын үстүнөн Улуттук банктын Ош облустук башкармалыгына арыз менен кайрылган 60тан ашуун факты катталган. Эске салсак, Ош облусу боюнча 58 мамлекеттик жана коммерциялык банктар ишмердик жүргүзөт. Нургелди Каныөгулу, Адилет Нышанбаев, Т-Медиа, Ош шаары.